Салам менин кичинекей өнөктөштөрүм. Жакшы дем алып турдуңарбы? Бүгүнгү жаңы саякатка даярбызбы? Анда саякатыбыз бүгүн мекен тануу сабагына болмокчу. Баарыбыз даярданып жөнөдүк. Бүгүн саякатта китеп жөнүндө жаңы маалыматтарды алат экенбиз балдар. Жаңы темабыз китеп эмнеден, кантип жасалат деген тема болмокчу. Китеп эмнеден жасалышын билгиңер келеби? Анда балдар бүгүн сабакта китеп эмнеден жасалатынын билесиңер. Китеп даярдоо жолдору менен таанышасыңар. Китепти жыртпоого тарбияланасыңар. Китеп кагаздан жасалат балдар. Ал эми кагаз болсо дарактан жасалат экен. Кантип эле деп турасыңарбы? Анда саякаттын жүрүшүндө көңүл коюп угабыз. Биз көрүп кезиктирип жүргөн эле дарактардан балдар, чоң дарактардан момунтип коюп, чоң транспортторго жүктөшүп, аларды кагаз фабрикасына алып барышат. Кагаз фабрикасында момундай кооз чоң кагаздар иштелип чыгат. Ал кагаздарды ар түркүн көлөмдөрдө кесишип, бизге момундай түстүү кагаздарды жана дагы кооз дептерлерди пайда кылышат экен, жасашат экен. Жана дагы биз сүйүп окуган китептерибиз жасалат экен. Кана балдар айткылачы, дарактан эмне пайда болду? Кагаз, кагаздан китеп. Ал эми ошол даяр болгон китепти биз окуйт экенбиз. Эми балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болуп жатабы? Анда төмөндөгү ырга көңүл бурабыз. Ким китепти көп жыртып, китеп баркын билбесе, жыртып алып барагын орой салса бир нерсе, ал китептин душманы. Демек, китепти дайым таза карашыбыз керек экен. Сабак баарыбызга жактыбы балдар? Анда эң сонун үйгө тапшырма балдар. Китеп жөнүндө ырларды жаттап, көркөм айтууга машыгабыз. Бүгүнкү саякатыбыз соңуна чыкты. Кайрадан жаңы саякатта жолукканча саламатта калгыла кичинекей өнөктөштөрүм.